Саламатсыңарбы окуучулар? Бүгүнкү өтө турган темабыз математика. Математика болмокчу, анын башталышы сандар. Математика дегенде, математика бул эмне? Эмне үчүн математика илимин биз окуйбуз деген суроо келип чыгат. Математика деген бул бир адамзаттын жашоосунда бир нерсени өлчөө үчүн, эсептөө үчүн, саноо үчүн, бир маселени чыгаруу үчүн колдонулган илим десек болот. Ошол нерселерди биз сандардын жардамы менен кылабыз. Сандар. Сандар деген бул эмне? Сандар деген бул бир нерсенин чоңдугун, көптүгүн, канча экенин санын билүү үчүн, жазуу үчүн жана жазган нерселер менен эсептөө үчүн колдонулган белгилери болуп эсептелет. Биз колдонуп жаткан сандар булар Индус араб элдеринин белгилери болуп эсептелмекчи. Бул 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 болуп эсептелет. 9 белгини колдонуп биз бардык сандарды жаза алабыз. 9 белги эмес, 10 белги 0 менен. Мисалы 59 десек 5, анан 9 колдонуп атабыз. Ушул эле нерсени. 75 десек 7 анан 5. 1003 десек, 1003 десек 1ден 1, 0дон 2 жолу колдонуп атабыз. Анан 3тү колдонуп атабыз. 3төн 1 жолу. 10 эле цифраны санды колдонуп биз бардык цифраны жаза алабыз. Муну ондук система деп коебуз. Ондук система. Биз эмне үчүн 5ке чейин системаны колдонбойбуз? Мисалы, компьютерде 0 анан 1 деле колдонот. Ушуну колдонуп болгон сүрөттөр, смстер, жазуулар, видеолордун баары ушу 0 менен 1ди колдонгон жетиштүү. Бизге ушундай ыңгайлуу болгон үчүн биз ушул системаны колдонобуз. Башка системаны биз мектептен өткөн эмеспиз. Эми бул математика бул илим эле болуп калбастан бул тил дагы болуп эсептелет экен. Бул математиканын өзүнүн тили бар. Бул универсалдуу тил десек болот. Бардык жерде бирдей. Эмне үчүн бирдей? Мисалы, инопланетяндар эгер боло турган болсо, башка галактикадан, башка жактан, космостон келе турган болсо, биздин бирден бир түшүнгөн тилибиз бул математика болмокчу. Эмне үчүн? Анткени математика бардык жерде бирдей. Жерде, айда, космосто, галактика бардык жерде бирдей. Ошон үчүн адамдар жерде отуруп алып эле күндүн массасы канча алыс, Марска ракеталар жөнөтүп атышат, айга барып, спутник. Бардык нерсе ошол ааламдын тили болгон математикага баш ийет. Бул математика ааламдын тили. Деп ушуну Галилей деген окумуштуу математик айткан. Аны билебиз, баарыбыз аны өрттөбүшкөн илгери өткөн заманда. Мисалы, биз дагы кандай сандарды билебиз? Биз Рим сандарын билебиз туурабы? Тарыхтан баарыбыз эле өткөнбүз. Кээ бир китептерде ушу бөлүмдөрдү ушу менен белгилеп жүрүшөт. Бул эмне? Римдик цифралар 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 жана башкалар да. Биз Рим империясын билебиз. Империя болуп калыптанышынын себеби ал жерде билим өнүккөн. Алар ушул өздөрүнүн сандарын колдонушкан. Ал кезде бул сандар жок болчу. Алар муну колдонушкан эмес. Бирок ушул сандарды колдонуп эле алар чоң имараттарды салып, математикасы өнүгүп, эч нерсе болгон эмес.
Биз эмне деп атабыз? Математика бул тил деп атабыз. Эми мисалы кыргыздарды айталык. Кыргыздар араб алфавитин колдонгонбуз ага чейин өзүбүздүн эне сай кыргыздардын алфавитин, андан кийин латын алфавитине өттүк, андан кийин азыр орустардын кириллицасына өтүп атабыз. Ушул алфавиттерди колдонуу менен биздин кыргыз тили өзгөрүп кеткен жок. Математика деле ошол сыяктуу ар кайсы жерде ар кандай белгилерди колдонуш мүмкүн, бирок математика өзү өзгөрбөйт. Анткени бул ааламдын тили. Баарыбыз ааламда жашап жаткандан кийин математика баарыбызга бирдей. Анан математиканы акыркы глобалдашуу заманында математиканы баардыгы тең бирдей цифраны колдонот. Анан бирдей белгилерди колдонгонго өтүп башташкан. Мисалы, сандарды бөлүшкөн. Сандарды мисалы саноого мүмкүн болгон сандарды натуралдык сандар деп атап колдошкон. Мисалы, кандай сандар? 75 деп санайбыз, 100 деп санайбыз, 5 деп санайбыз. Андан көрө түшүнүктүүрөөк болуш үчүн бир сызык чыйели дагы кичинекейинен баштап чоң көздөй жазалы. Катар менен да. Эми бул кете берет да. Биякта 1000 болот, миллиард болот, триллион болот, квадриллион болот, ушинтип кете берет. Бир эң чоң санды, бизге белгисиз болгон эң чоң санды монтип белгилеп коет экенбиз да, жаткан сегиз менен. Белгисиздик, чексиз деп койсок болот да. Анан бул оң сандарда. Буну плюс чексиз деп коет экенбиз. Ушул белги да. Математиканын тили кете баштады. Эми бул чийин түз сызыктуу болсо, бул сандын огу деп атап коет экенбиз. Сандын огу деп анан натуралдык сандар, булар натуралдык сандар деп жазалы. Натуралдык сандар десек, эмне болуп атат? Натуралдык сандар десек, жазганга узун болуп атат. Муну кыскартып эле natural numbers деген англисче сөздүн биринчисин атап коюшкан. Мисалы, бул кандай болот? Бул n болот. N деген тамганы натуралдык сандардын көптүгү деп коюшкан. Көптүк деген эмне? Көптүк деген бул өзү эле аты атап тургандай көп нерседен тура турган нерсе да. Көп нерседен турат. N көптүгү деп коебуз. Анан булар натуралдык сандар деп атап отурбай эле кантип койсок болот? 1, 3, 75, 105 натуралдык сандын элементи. Элемент деген тескери натуралдык сандын ичине кирет деген сөз да. Бул дагы математикалык тил. Ушуну үйрөнүп алыш керекпиз. Баардык нерсени математикалык тилде жазганды азыртан үйрөнүп башташ керекпиз. Эми бул элемент дегенде өз-өзүнчө жазса да болот. Чогуу жазсак мындай жазабыз. 3 n-дин элементи. Мисалы, n көптүгү деп атабыз. Кандай көптүктөрдү билебиз? Жашоодо бир мисал ала кетели. Класс деген көптүк бар, Класс. Бул класс деген эмне? Окуучулар окуйт ичинде туурабы? Класстын окуучулары. Демек, окуучу дейли, бир окуучу. Класстын элементи. Ошо класска таандык ичинде окуйт деген сөз да. Класс болсо көптүк болуп атат. Көп окуучудан туруп атат, эми. Мисалы, Асан деген бала болсун, атын А деп коелук. 6 Б класста окусун. Асан 6 Б класстын элементи. Ушундай да. Көптүк деген экен, көп нерседен турган нерсе экен. Эми натуралдык сандар кетти. Эми бул жерде минус 3 натуралдык сандын элементи болуп атат. Минус 3 деген эмне бул? Бул натуралдык сандын элементиби? Санай алабызбы? Минус 1 кой, минус 2 кой деп, минус 3 кой деп. Жок, муну натуралдык сан деген эмне? Санаа колдонулган.
Санай албаган үчүн бул натуралдык саны эмес деп үстүн чыгып коебуз. Демек, мындай тескери n жазып үстүн чыгып койсок, бул математикалык тилде анын элементи эмес дегенди билдирет экен. -3 n-дин элементи эмес, n көптүгүнүн элементи эмес. Натуралдык сандын элементи эмес деген келип чыгат. А -3 эмнеге кирет деген суроо келет. -3 өзү бүтүн сан болуп атат, бирок терс болуп атат да. Бүтүн сан, бирок терс болуп атат. Бүтүн сан деген эмне? Мисалы, базарга барсак, сахар 1 килограмм деп атабыз, анан жарым килограмм деп атабыз. Жарым килограмм бул уже бүтүн сан эмес. Демек, бүтүн сандарда болушу мүмкүн экен натуралдык сандар. Бирок ошол учурда терс болуп калганда кандай болот? Жанагы эле окту чийип алалык. Анан 0 менен тең ортого бөлүп алалык дагы. Оң жагындасын 0-дун оң жагындасын оң сандар жазалык, сол жагына терс сандар жазалык. Улам сол жакты көздөй жылган сайын сандар кичирейип баштайт. Оң жакты көздөй жылган сайын сандар чоңоюп баштайт. Биягы ошол эле жанагындай эле бир белгиси эң чоң чексиздикке кетсин, биягы болсо эң кичинекей. Анткени солго барган сайын кичирейип атат. Эми ушул сандарды 0 дагы кошулат экен. Муну биз бүтүн сандардын көптүгү деп коет экенбиз. Бүтүн сандар. Бүтүн сандар буларды биз Z деген таңбанан белгилеп коет экенбиз. Z көптүгү деп. Демек, -3 бүтүн сандын элементи деп жазабыз да. Бүтүн сандарга 0 дагы кирет. Эми бул жерден карап көрсөк, -3 биз айтып атабыз, сол жактагылары оң жактагылардан кичинекей. Мисалы эмне? -3 -2ден кичинекей. Же болбосо -2 -3дөн чоң. Ушундай белги, ушул белги чоң же кичине дегенди билдирет. -1ден -1 -2ден чоң, 0 -1ден чоң, 1 0дон чоң, 2 1ден чоң, 3дөн чоң. Демек, улам сол жакка барган сайын сандар кичирей берет экен. -3 -2ден кичинекей. Ушул белгилерди дагы билип алалык. Бул дагы математикалык тил башталып атат. Ошо көп нерсени үйрөнүп койдук. Эми жанагы жарым килограмм дегендер кайдан келип чыгат? Жарым килограмм дагы колдонуп атабыз да жашоодо өлчөгөнгө, туурабы? Ал бүтүн санга кирбейт. Натуралдык санга кирбесе, алар кандай санга кирет деген маселе туулат. Кайра эле ошол немени чыгып алалык. Эми жанагы жарым килограмм таппайлыбы? Кайсы жерде жүрөт? Жарым килограмм жарым килограмм деген 1 килограмм менен 0дун ортосунда турабы? Буяк жарым килограмм. Жарым килограммды 1 бөлүнгөн 2 деп жазсак болот да. Же болбосо кандай жазсак болот? 0,5 деп жазсак болот. Же болбосо 1 бөлүнгөн 2 деп. Могу дагы бөлүүнү билдирет, бөлчөк. Бул дагы бөлүүнү билдирет, билебиз. Демек, жарым килограмм 0 менен 1дин ортосунда. Бул бүтүн эмес, бөлүүнү болуп атпайбы? Мисалы, 1 алманы 2ге бөлүп кой деп атат. Кайсы бөлүгү? Могу бөлүгү. 1 алманы 2ге бөлүп кой деп атат. 1 алманы астына бөлүп атабыз. Бөлгөнүн астына жазып атабыз. Демек, бул бир эле алманын жарымын белгилеш үчүн биз 2 санды жазып атабыз. 1 сан бөлүнгөн 2 сан түрүндө жазып атабыз да. Же болбосо мындай жазсак болот. Айырмасы жок да. Бирок бизге бул ыңгайлуу болуп атат. Ошон үчүн жарым жартылайды кандай жазсак болот экен? 1 алма бөлүнгөн 2. Же болбосо бүтүн бир 2 алма болсун. Бир кишиге бөлүп берсек кандай кылабыз? 2 бөлүнгөн 1. Бул эмнеге качадан тиет? 2ден тиет, 2 алмадан.
Баары бир 2 алмадан тие атат. Демек, бул бүтүн сан болуп атат. Бирок ошол эле учурда бир сандын бөлүнгөн бир сан кылып ушул түрдө жаза болуп атабыз. Мисал алалык. M деген бүтүн сан болсун математикалык тилде. Эмне деп айтабыз? M деген. M'дин ордуна любой сан болушу мүмкүн. N деген да бүтүн сан болушу мүмкүн. Эмне деп айтабыз? Бир z'тин элементи деп. Эми M санын N санына бөлсөк, ушундай жазылса, муну биз рационалдык сан деп коет экенбиз. Бул жерден карайлык. Эмне болуп атат бул жерде? 2. 2 бүтүн санбы? Бүтүн сан. Анан бирди карайлык. Бул N болуп атабы? Бүтүн санбы? Бүтүн сан деп. Экөөнү бөлсөк эмне чыкты? Бүтүн сан. Демек, ушул түрдө жаза алган бардык сандар, ушундай түрдө жазылган сандар, булар рационалдык сандар деп айтылат экен. Рационалдык сандар. Рационалдык сандар деген эмне? Бул эки бүтүн сандын катышында же болбосо бирин бөлгөндөй кылып жаза алсак, ошол сандар булар рационалдык сандар болуп эсептелет. Рационалдык сандарды болсо Q менен белгилеп алабыз. Q деген латын тамгасы менен белгилеп алабыз. Демек, кандай сандар кирет экен? Бир эки бүтүн сан болсо, ал бири-биринен бөлсө, алар эмне болуп эсептелет экен? Рационалдык сандар болуп эсептелет экен. Эки бүтүн сан. Жазып коюш керекпиз. M менен N деген бүтүн сан болсо, демек, оруки келип чыгат. Демек деген сөз да. Бул да математикалык тил. Ушуларды азыртадан үйрөнө керекпиз. Келип чыгат деген сөз могу. Могу белги келип чыгат. Ушундан келип чыгат деген сөз. M менен N бүтүн сандардын элементи болсо, демек M бөлүнгөн N деген ушул келип чыгат экен. Бул Qнун элементи. Бул жерде минус 3-тү карайлык. Минус 3-тү кандай жаза алабыз? Минус 3 бөлүнгөн 1 деп жазсак болот да. Минус 3-тү 1ге бөлүп берсең, бир нерсеге бөлсөң, минус 3 өзү эле чыгат. Демек, бул жерде минус 3 да бүтүн сан, 1 да бүтүн сан, ушундай жаза алып атабыз. Жазып алып аткан үчүн бул дагы эмне болот? Рационалдык сан. Бул дагы рационалдык сан. 1 бөлүнгөн 2 да ошондой. 1 эмне? 1 бүтүн сан. 2 да бүтүн сан. Бул демек рационалдык сан. Эми рационалдык сандарга байкагандай эле бүтүн сандар да кирет экен, бүтүн эмес сандар да кирет экен. Демек, эң баарынан кичинекей санаганга сандар булар натуралдык сандар болуп атат. Натуралдык сандар бирок бүтүн сандардан кичинекей болуп атпайбы? Бүтүн сандар почти 2 эсе чоң болуп атпайбы? 0 кошулуп даже андан көп болуп кетип атат. Терс сандар да кошулуп атат, 0 да кошулуп атат. Z чоңураак болуп атат. Бүтүн сандар. Бирок баарынан чоң эмне болуп атат? Рационалдык сандар болуп атат. Эми бул белги келип чыгат. Бул белги деген эмне деген сөз? Жанакы бул белги элемент деген болот атпайбы? Бир нерсенин элементи. Бир же бир немеге айтылып атат. Мисалы, бир сан ушунун элементи дегенге жазып атабыз. Бирок бир көптүк болсо, көп нерсе ошонун бир бөлүгү деген белги, ушундай белги менен белгилейбиз да. Мисалы, кандай? Класс, мисалы, класс бир көптүк. Бир мектептин бөлүгү, класс көптүгү, бир мектептин бөлүгү. Ушул белги менен колдонуп жазабыз да. Булар математиканын тили. Математиканын ар бир темасы бул алфавит сыяктуу да. Алфавит сыяктуу. Эгер биз алфавиттин бир таңбасын билбей туруп өтүп кете берейин, кийин үйрөнүп кетем десең, андай болбойт. Баары бир кааласаң, каалабасаң бир жерден ал
Ал алфавит ал тамга колдонулат туурабы? Ошон үчүн математиканын ар бир темасы ушундай бири бирине байланышылган. Ар бир темасы, баардык теманы билгенден кийин гана математиканын олимпиадасына даярдансак болот да. Жогорку класста дүйнөлүккө барыш үчүн. Анткени алар алфавиттердин баарын жакшы билишет, алар алфавитти колдонуп роман жазышат да. Биз дагы ошо математиканын баардык темасын билгенден кийин математиканын тилинде эркин сүйлөгөндү, эсеп чыгарганды үйрөнөбүз. Демек, бул жерде эмне деген белги бар экен? Бул жерде NZQ деген. Эми башка сандар дагы бар, аларды өтөбүз. Булардан башка да сандарды биз чыныгы сандар деп коебуз да. Сандар. Азыр өтө элекпиз. Тамыр астында 2 деген түшүнүк бар да. Тамыр астында 2. Тамыр деген белги бар. Бул санды биз 2 сандын мындай бөлүнгөнү катары жаза албайбыз. Эң бөлүнгөн эн деп жаза албайбыз да. Ошон үчүн жаза албаган үчүн бул сандарды баардыгын чыныгы сандар. Чыныгы сандарды R деп белгилеп коебуз. Real numbers деген англисчеси. Чыныгы сандар баарынан чоң болуп эсептелет. Натуралдык сандар да кирет, бүтүн сандар да кирет. Рационалдык сандар да кирет дагы. Эң баарынан чоңу эмне болот экен? R болуп эсептелет экен. Чыныгы сандар болот. Эми бул жерде бүгүнкү сабакта биз эмнелерди үйрөндүк? Бүгүнкү сабакта биз N деген, Z деген, Q дегенди үйрөндүк. Анан мондай белгини үйрөндүк, мондай белгини үйрөндүк. Дагы кандай белгини үйрөндүк? Мондай белгини үйрөндүк. Сандардын огун үйрөндүк, координата. 0 башталышы, 0дун сол жагы, минус, оң жагы, плюс оң сандар экенин үйрөндүк. Көптүк деген түшүнүктү үйрөндүк. Ошол бүгүнкү өтө турган темасы ушул болмокчу. Кийинки сабактан жолукканча саламатта калгыла.